Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Биз ошол Аллахтын буйруктарына карата болгон кандай милдеттерибиз бар, ушул тууралуу, ушул тема тууралуу китепти уланта беребиз. Өткөнкү сабакта биз кыскача бир сыйра 7 нерсени атап өттүк. Эми бүгүн ошол биздин Аллахтын буйруктарына карата болгон эң биринчи милдетибиз ал илим. Ошол тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Эми бул жакта китептин автору айтат: "Ал-мартабатул ула ал-илму бихи". Эми эң биринчи даража ушул Аллах Таала мисалы бизге Аллах өзүнүн пенделерине эмнени буйрук кылган болсо, ошого жараша адам эң биринчи эмне даражаны өтүш керек? Ошол нерсени үйрөнүш керек. Ошол тууралуу Аллахтын буйругу тууралуу илим алыш керек. Анан автор өзү баяндап айтат: "Ида арафа ал-инсану анна Аллаха амра бит-тавхид ва наха ани-ширк, ау арафа анна Аллаха халла ал-бай'a ва харрама ар-риба, ау арафа анна Аллаха харрама акла al-mal al-yatim ва ахалла li-waliyyihi an ya'kula bil-ma'ruf in kana faqiran, wajaba alayhi an ya'lama al-ma'mura bihi wa yas'ala anhu ila an ya'rifahu wa ya'lama al-manhiya anhu wa yas'al anhu ila an ya'rifahu." Эгерде инсан билген болсо, Аллах Таала ага жалгыз кудайлыкты, ла илаха иллаллахты, таухидти буйрук кылган болсо, жана ширкти тыюу салган болсо, Аллахка ширк кошууну Аллах Таала тыйганда ошол нерсени билген болсо, же болбосо соода сатыкты Аллах Таала адал кылганын билген болсо, жана рибаны билебиз, проценттерди арам кылган адам билген болсо, же болбосо мисалы жетимдин мисалы мал мүлкүн жетимдин мал мүлкүн жегенде Аллах Таала арам кылган ошо адам ошону билген болсо, бирок ошол жетимди караган адам үчүн эгерде ал адам кедей болгон болсо, Аллах Таала ага ошол жей бергенге уруксат берген. Эгерде кедей болгон болсо, ошол нерсенин баарын эгерде билген болсо адам эмне кылыш керек? Бул билип менен эле ал менен чектелбейт. Ушунун баарысын адам үйрөнүш керек. Ушулар тууралуу адам илим алыш керек. Ал тууралуу сураш керек. Жакшы толук ошол тууралуу ушул мойнуна башына түшкөн нерселер тууралуу толук илим алмайынча ушу сурап билиш керек да. Ошондой эле Аллах Таала тыюу салган нерселерди дагы үйрөнүп билиш керек. Ошол алар тууралуу өзү илим алыш керек дагы, эгерде билбесе башкалардан сураш керек. Бул ошол Аллах Тааланын буйруктарына карата болгон эң биринчи инсандын милдети болуп эсептелет. Эми мындай айтат: "Вa'табир залика бил мас'алатил ула ва хия мас'алатут тавхид ва ширк". Эми бул маселени эң биринчи маселенин негизинде түшүнүп көр дейт. Көңүл бур дейт. Ал бул эмнеси? Тавхид ширк маселеси. Жалгыз кудайлык, ла илаха иллаллах жана ширк, Аллахка шерик кошуу маселесинин негизинде. Аксарун наси алима анна ат-тавхид хакк ва ширк батил, валакин а'рада анху ва лам ясал. Көптөгөн адамдар дейт, көп адамдар тавхидти билишет, ал акыйкат экендигин. Жалгыз Аллах сыйынып татыктуу экен, ла илаха иллаллах чындык экенин көп адамдар билишет дейт. Ошондой эле ширк бул адашуу экендигин, бул жаман күнөө иш экенин билишет дагы, бирок андан баш тартып, ал тууралуу сурап билишпейт да. Мындай эле жалпысынан билишет, ла илаха иллаллахты билишет, ширкти билишет, бирок сурасаң ошол ширк эмне деп эгерде сурай турсаң билишпейт да, Ал тууралуу анткени илим алышкан эмес. Же болбосо көп эле адамдар эмне? Арафа анна Аллах харрама ар-риба ва ба'a ва иштара ва лам ясал. Же болбосо көп эле адамдар рибаны Аллах Таала арам кылганын билишет дейт. Мисалы Аллах Таала процентти арам кылат. Бул тууралуу адамдар билишет, бирок соода сатык менен алек болушот дагы, риба тууралуу сурашпайт. Ошо эмне болду экен, мисалы мен кылган ишимде риба жок болду экен, проценттин түрлөрүнө кирип кеткен жок болдуму экен, мен кылып аткан соода сатык арам иш эмес болду экен деп сурабайт. Же болбосо арафа тахрима акли мал ятим ва жаваза акли бил ма'руф ва ятавалла мал ятим ва лам ясал. Же болбосо жетимдин мал мүлкүн жеген арам экендигин көп адамдар билишет, бирок эгерде жакшылыктын негизинде эгер жегенге уруксат берилгенин билишет дагы, ошолдун негизинде ээ болушот дейт. Жетимдин мал мүлкүнө ээ болушот дагы, анан сурап билишпейт дейт. Канчалык деңгээлге чейин жесе болот, кандай колдонсо болот, ушунун баарын эчтекени сурап билишпейт. Эми бул автордун сөзү да. Эми шейхтин түшүндүрмөсүн окуйлу. Кичине оорураак болушу мүмкүн да буга чейин окуганыбыз, анткени бул автордун сөзү болчу. Эми түшүндүрмө, баяндама. Эми мына айтат, шейх айтат: эң биринчи ошо Аллахтын буйруктарына карата болгон эң биринчи биздин милдетибиз, Аллах Таала бизге Куран сүннөттө бир нерселерди буйрук кылат деп айтканбыз өткөнкү сабакта, жана бир нерселерден тыюу салат. Эми ошолорго карата болгон биздин эң биринчи милдетибиз эмне? Ошол нерсени үйрөнүп билүү, ошол тууралуу илим алуу. Ушул нерседен башталат баардык нерсе. Ушул нерседен башташ керек. Ошондуктан Аллах Таала Куранда айткан: "Фa'лам аннаху ла илаха иллаллах вастагфир ли замбик". Билгиниң, илим алгының, Аллахтан башка сыйынып татыктуу зат жок экенин, жана андан кийин анан күнөөңө кечирим сура деген. Аллах Таала эмнеден баштады? Сөздөрдүн жана амалдардан мурда эң биринчи илимди койду бул жака. Билгиниң, илим алгының деп Аллах Таала буйрук кылды. Жана ошондой эле эгерде мисалы кайсы бир адам Аллах Тааланын буйруктары тууралуу илим албаса,
ошо Аллахтын буйругун кантип аткара алат? Же ошол менен эле мисалы бирге кайра Аллах таала тыйган нерсени ошону үйрөнүп билбесе, ошол нерсенин кантип тыйыла алат? Ошол нерсенин кантип алыс боло алат эгерде билбесе? Ошондуктан илгери арабтарда айтылган сөз бар. Айтылат: "Кейфа яттaqi man la yadri ma yattaqi". Эмдени сактанышты билбеген адам кантип ошол нерседен сактана алат? Кантип ошол нерседен сак боло алат? Мисалы адам ширктен сактаныш экенин билет адам. Бирок ширк эмне экенин билбесе, кантип ширктен сак боло алат? Же болбосо мисалы риба арам экенин билген адам, бирок риба чынында эмне, ошол риба эмне экенин билбеген адам кантип рибадан алыс боло алат? Ошондуктан эң биринчи милдет эмне экен? Эң биринчи милдет адам илим алыш керек. Жана ошондой эле Куран сүннөттө көптөгөн Куран аяттарында жана көптөгөн Аллахтын элчиси биздин пайгамбарыбыздан келген көптөгөн хадистерде илимдин орду тууралуу, биздин динибиздеги улуу орду тууралуу жана илимге буйруй турган, илимге үгүттөй турган көптөгөн хадис аяттар келген. Жана анын фазилетин түшүндүрө турган, жана илимдин пайдаларын түшүндүрө турган, жана анын көптөгөн кандай мөмө жемиштери, жакшылыктары бар тууралуу көптөгөн аят хадистер бар. Эми ошолордун бири бул ошол биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадиси. Айтат: "Ман салака тарикан ялтамису фихи илман саххалаллаху лаху бихи тарикан илал жанна". Бул хадис Абу Хурайрадан келген, Муслимде келген хадис. Ошо пайгамбар салам айтат: "Кимде ким эгерде илим алуу жолуна түшкөн болсо" дейт, илим издеп кайсы бир жолго түшкөн болсо, ошол жолу аркылуу Аллах таала ага бейишке жолун жеңилдетет деген. Ошондуктан ушул хадистин негизинде алымдар айткан, илим алуу жолу бул бейишке бара турган жол. Бейиш жолу бул илим жолу. Анткени пайгамбар салам өзү айтып атат, эмне дейт? Ким эгерде илим алып кайсы бир жолго түшкөн болсо, ошол жолу аркылуу Аллах таала ага бейишке жолун жеңилдетет деген. Бейишке баруусун жеңилдетет. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы хадисте айтат. Бул хадис Бухари, Муслим берет. Муавия ибн Абу Суфьян деген сахабадан радиаллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман юридиллахи бихи хайран юфаккиху фид-дин". Кимге Аллах таала жакшылыкты каалаган болсо, ага динден туура түшүнүк берет деген. Эмне дейт? Кимге эгерде кайсы бир адамга Аллах таала жакшылыкты кааласа, ага динден туура түшүнүк берет деген. Эми ушул хадистин негизинде биз өзүбүзгө мисалы мындай сынап көрсөк болот да. Биз эгерде илим алып атсак, эгерде илимге умтулуп жаткан болсок, алхамдулилlah, демек эмне экен? Аллах таала бизге жакшылыкты каалап атыптыр да. Ал эми биз илимден алыс болуп атсак, илим алуу, илим сабактарынан эгерде кайра качып аткан болсок, демек өзүбүз тууралуу биз коркушубуз керек да, өзүбүз жөнүндө, өзүбүздүн абалыбыз жөнүндө ой жүгүртүшүбүз керек да. Ошондой эле дагы сахих достоверный болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дагы мындай дуа келет да, мындай хадиста келет. Бул Сунан ибн Маджада келет. Умму Салама радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо жубайынан келет. Бул хадисти Шейх Альбани сахих деп айткан. Эми бул хадис кандай? Мындай дейт да: "Кана якулу кулла яумин ба'да салати субх". Эртеменки ошо багамдат намазынан кийин күнүгө дейт, ошо ар күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багамдат намазынан кийин минтип Аллах таалага дуа менен кайрылчу экен. Айтышкен: "Аллахумма инни ас'алука илман нафиан ва ризкан тайбан ва амаlan мутакаббалан". Мына ушул 3 нерсени Аллах таалага кайрылып сурачу экен. Айтат: "О Аллах таала, мен сенден пайдалуу илимди сураймын" дейт. Жана жакшы ырыскыны жана кабыл боло турган амалды сураймын деп, мына ушул 3 нерсени сурап Аллах таалаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күнүн эртең менен багамдат намаздан кийин ушул нерсе менен өзүнүн күнүн баштачу экен да. Биринчи пайдалуу илимди сурачу, андан кийин жакшы ырыскыны жана кабыл боло турган амалды сураган. Ушул дуа менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күнүгө баштачу экен. Ар күнүн ушул дуа менен баштачу экен да. Ошондой эле Аллах таала Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып минтип айткан: "Ва кур рабби зидни илман" деп. Айткының дейт. О Аллахтын элчиси айтып атат. Не дейт? Айткының: "Роббим мага илимди көбөйт" деп. Мен илимди көбөйткүнүң деп. Аллах тааладан сура деп ушинтип Аллах таала Аллахтын элчисине ушинтип буйрук кылган. Не дейт? "Роббим мага илимди көбөйт" деп айткан. Мал мүлктү көбөйт деген жок, бала чаканы көбөйт деген жок, же башка нерсени сура деп буйрук кылган эмес. Бир гана эмнени? Илимди көбөйт деп айтты. Ошол себептен ушул аяттын негизинде дагы алымдар айтышкан. Аллах таала мисалы илимден башка эч бир нерсени көбөйт деп айткан жок, туурабы? Ошол себептен мына илимден дагы артык эч нерсе жок деп айтышкан. Анткени илимден дагы артыгыраак эгерде биздин динибизде бир нерсе боло турган болсо, сөзсүз Аллах таала ошол нерсени көбөйт деп сура деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук кылат эле дейт да. Демек эмнени эле буйрук кылды? Көбөйтүүнү сурашты. Эмнени? Илимди. Ошондуктан илимдин даражасы, илимдин орду биздин динибизде өтө бийик. Ошондой эле Курандан эң биринчи түшкөн аят дагы эмне? Кайсы аят? Икра деген аят, туурабы? Эмне деген сөз? Бул оку деген. Оку бул үйрөнгүнүң, илим алгының деген буйрук. Ушул эң биринчи аят, мына илимге буйрук болгон ушул аят менен эң биринчи Куран түшүрүп, анан
Аллахтын элчиси да Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да ушул аят аркылуу пайгамбар болгон. Эми дагы бул жакта буга чейин азыр хадисти айттык, жанагы хадисти айттык го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар күнүн эртең менен 3 нерсени сурап, Аллах Тааладан 3 нерсени сурап анан күнүн баштачу деп. Ушул жакта дагы өтө жакшы пайда бар да, өтө жакшы пайда бар. Эми карасаң, эмнени сурачу экен? 3 нерсени сурачу экен Аллах Таала кайрылып. Биринчи эмнени? Пайдалуу илимди. Пайдалуу илим дегенде бул жакта эмнени түшүнөбүз? Демек, илимдин баары эле пайдалуу болбойт. Демек, пайдалуу илим болот жана пайдасыз дагы илим болот. Ошондон карасаң, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай дуасында, кандай көп маанини камтыган сөздөр менен Аллах Таала кайралчу да. Эмне дейт? Пайдалуу илим дейт. Пайдасыз илимден Кудай Таала бизди алыс кылсын да. Эмне деп сурашыбыз керек экен Аллах Тааладан? Жөн эле илимге өт эмес, эмне деп пайдалуу илим бергиң деп. Мына биринчи эмне менен сурачу экен? Пайдалуу илимди сурайт. Андан кийин жакшы рызкы дейт. Жакшы рызкы. Андан кийин эмнени сурачу экен? Кабыл боло турган амалды. Анткени кабыл болбой турган да амал бар болуп турабы, ошондой эле жаман рызкы да болуп калышы мүмкүн. Эми карасаң, 3 нерсени сурап жатат. Эми эң биринчи эмнеден баштап атат? Эң биринчи пайдалуу илимден баштап жатат. Эми бул жакта дагы өтө чоң пайда бар да. Өтө чоң пайда бар. Кандай? Адамда эгерде ушул пайдалуу илим болбосо, анда ал жакшы рызкы менен жаман рызкыны да айырмалап биле албайт. Ошондой эле эгерде пайдалуу илим болбосо адамда, ал кабыл болгон амал менен кабыл болбогон амалды дагы айырмалап биле албайт. Ошондуктан мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени биринчи койду? Биринчи ирет ошол пайдалуу илимди койду. Анткени адамда пайдалуу илим болгон болсо, ошол пайдалуу илим аркылуу анан жакшы рызкыны таба алат. Жана ошол пайдалуу илим аркылуу анан кабыл боло турган амалга жете алат. Дагы бул хадисте дагы мындай пайда бар. Эмнеге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул 3 нерсени сурап баштаган ар күнү? Эмнеге ушул 3 нерсе? Ал мына айтат. Мусулман адамдын күнүн, өзүнүн ошол күнүмкү амалдарын карап көрсө, ой жүгүртүп көрсө, болгон абалдары ушул 3 нерседен ошол адамдын издеген, издеп жүргөн нерселери ушул 3 нерсенин чыкпайт дейт да. 3 нерсенин башка нерсе болбойт дейт. Же болбосо мусулман адам же бир жакшы пайдалуу илим издеп жүргөн болот, же болбосо рызкы издеп жүргөн болот, же болбосо жакшы амалдарды аткарып жүргөн болот да. Ошондуктан бул дуа эгерде Аллах Таала кайсы бир адамга ушул 3 нерсени бере турган болсо, демек ошол күнүндө адамдын эмне ага керек болгон болсо, ошол бардык нерсени адамга берген болот дейт. Анткени адам, мусулман адам ушул 3 нерседен башка ошол күнүндө эч нерсени издебейт дейт. Ошондуктан бул бардык нерсени камтый турган дубалардан болуп эсептелет. Эми айттык, эң башкысы жана эң жакшы пайдасы ошо эмне дедик? Эгерде ошол адамда эң башкысы ошо илим боло турган болсо, пайдалуу илим боло турган болсо, ошондо ошол илим аркылуу ал акыйкат менен адашууну айырмалап биле алат. Жакшы нерсе менен жаман нерсени айырмалап биле алат. Ошондуктан Аллах Таала Куранда айткан: "Кул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Айткының, билгендер менен билбегендер тең эле алабы деп айткан. Аллах Таала суроо берип атат да. Илими барлар менен илими жоктор тең боло алабы? Бул суроого жооптун деле кереги жок да. Түшүнүктүү да, тең болбойт экендиги түшүнүктүү. Ошондой эле Аллах Таала башка аятта айтат: "Афаман я'ламу аннама унзила илейка мин раббикал хакку каман хуа а'ма." Ушул сага түшүрүлгөн нерсе, сенин Роббиңен сага түшүрүлгөн нерсе акыйкат экенин билген сокурга тең боло алабы дейт. Ошол менен сокур тең боло алабы? Жок турабы. Сокур менен ошо сокур эчтекени акыйкатты көрбөй жүргөн адам менен чындыгында ошо Аллахтан түшүрүлгөн нерсе акыйкат экенин билген адам, илими бар адам эч тең боло албайт. Ошондой эле башка аятта Аллах Таала айтат: "Афаман ямши мукиббана ала вajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Башын жерге салып алып дейт. Башын жерге салып алып, ушинтип кетип бараткан адамга караганда, же түз башын көтөрүп туура жолдо жүргөн адам, ошол экөөнүн кимиси көбүрөөк туура жолдо дейт да Аллах Таала. Ошо Мүлк сүрөсүндө айтат да. Эми бул ошонун баардык аяттын бунун баарысында эмне? Жалпы мааниси, илими бар адам туура анык жолдо жүрө алат. Ошол билбеген адамга караганда илимдин негизинде жүрөт. Бул адам жанагындай караңгыда, мисалы адамдар караңгыда жүргөндө, ошол караңгы адамдардын арасында деген бир адам колунда чырак көтөрүп жүргөн адамга барабыр да, адамга окшош. Бул адам чындыгында Аллах Таала ага нур берген болот. Жана ошол нурдун негизинде ошол өзүнүн бара жаткан жолунда, ошол нур менен жарык кылып, өзү дагы ар кандай коркунучтардан аман калып дагы, өзү менен бирге жанында жүргөн адамдарга дагы, аларга да жолун жаркыратып, аларга да туура жолдон жана ар кандай жамандыктардан алыс кылып, туура жолдун үстүнө ошо алып барып жаткан адамдарга ошондой сымал болот да, бул илими бар адам. Бул эми кайсы илим жөнүндө сөз кылып атабыз? Бул баардык нерсе бул Аллах Таала дини тууралуу илим тууралуу, дин, шариат илими тууралуу. Демек, Аллахка ибадат кылуу эмне болуш керек экен? Илимдин негизинде болуш керек.
мына илимдин негизинде адам ибарат кыла турган болсо, чындыгында мына аль басира деп коет. Мына чыныгы көрүү менен, чыныгы түшүнүк менен өзү эмне кылып атканын, кандай туура кылып атканын түшүнүп, анан адам илими ошонун негизинде Аллахка ибарат кылат. Ал эми адамда илим жок болсо, илими жок ибарат кыла турган болсо, ал пайдасына караганда көбүрөөк зыян алып келет. Ошондуктан Умар ибн Абдул-Азиз айткан, Умар ибн Абдул-Азиз бул ушул алгачкы мусулмандардын, табийиндердин учурундагы бир мусулмандардын халифасы болгон да, падышасы болгон. Умар ибн Абдул-Азиз айтат: "Ман абадаллаха бигайри илмин кана ма юфсидуху актар мимма юслих". Кимде ким Аллахка илими жок ибарат кыла турган болсо, илимсиз эле Аллахка ибарат кыла турган болсо, ал көбүрөөк пайдасына караганда көбүрөөк зыян алып келет деген да. Ошол адам эгерде илимсиз Аллахка ибарат кылса, анын пайдасына караганда зыяны көбүрөөк болот да. Чындыгында ошол ой жүгүртүп көрсөк, мисалы Умардын айткан сөзүнө, биздин үммөтүбүздө ар кандай адашуулар, ар кандай бидаттар, ошо адамдардын арасында эмне себептүү жайылып жатат. Мына ушул жахилдиктин негизинде. Адамдар илими жок эле Аллахка ибарат кылган себептүү жайылып жатпайбы? Башка эмне себеби бар? Бир гана ушул. Мына Аллахка ибарат жок. Мына ибарат кылып жаткан адамдар илимсиз эле, өздөрүн ойлоп таап эле, илимдин негизинде эмес, ошентип Аллахтын динине бир нерсе киргизип аткандыгы себептүү анан ушинтип Аллах тааланын дини бурмаланып жатпайбы? Ошондуктан эмне болуш керек экен? Бул илим, бул эң башкы негиз болуп эсептелет. Основа, фундамент болуп эсептелет. Жана бул нерсеге, илимге ар бир мусулман эркек жана ар бир мусулман аял умтулуш керек да, илим алууга. Жана бул хадисте айттык го, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы 3 нерсени сураганда качан баштачу экен? Ушул күнүгө айтчы, ушул дуа менен күнүгө кайрылып турчу. Жана эртең менен да, мына карасаңыз күнүн баштаардан алдында, ошо күнүн баштаардан алдында биринчи Аллах таала дуа менен кайрылып, анан кийин ошол ырыскыны издеп, ошол илимди издеп, жана амалдарды издеп баштачу да. Биринчи карасаңар кандай Аллах таала менен кандай жүрөгүн байлап Аллах таала менен. Биринчи Аллах таалага кайрылып, ошо иштерине береке сурап, андан кийин анан өзү дагы ошол менен бирге эмне кылчу? Анан жатчу эмес үйдө эле. Мына илим келип калат, өзү эле ырыскы келип калат, амалдар болуп калат деп. Жок, эмне кылчу экен? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыгып, анан ошол нерселерге өзү умтулчу. Себептерин кылчу, туурабы? Бирок себептерди кылаардан мурда эмне? Биринчи Аллах таалага кайрылып туруп. Жана бул жакта дагы алымдар жакшы бир пайданы да айтып кетишет. Мына карасаңар, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуа менен күнүгө кайрылчу экен, туурабы? Жана күнүгө Аллах тааладан илимди сурачу экен. Жана өзү дагы ошого да аракет кылчу, туурабы? Демек, ар бир мусулманда ошо ар күнү кичине болсо дагы илимден бир үлүшү болуш керек адамда. Ошо кичине болсо дагы, бир аз болсо дагы, кичине болсо дагы ошо адам ар күнү кичине илим алыш керек. Шариат илиминен. Ошол өзүнүн адамдын динин оңдой турган, ошо акыретине даярдана турган, өзүнүн ибадаттарын оңдой турган ошо илимге адам ар бир күнүнө өзү бир кайсы бир убакытты арнап коюш керек илим алууга. Анткени мындай да, ошо адамдын ошо күн мындай өзүнө бир мындай максат коюп алыш керек да, өзүнө мындай күнүмдүк программа коюп алыш керек. Мына бүгүн күн баткычакты, мен сөзсүз кайсы бир күн батпасын мен үчүн дейт. Сөзсүз мен бир кандай бир нерсени үйрөнүшүм керек динимен депчи. Аллахтын дининен, мына ушул өзүнүн менин ислам динимен бир нерсени, бир кандай бир пайдалуу илимди алышым керек деп, адам өзүнө сөзсүз бир ар бир мусулман адам өзүнө ушундай программа коюп алыш керек. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анткени ушинтип атпайбы? Мына Аллахума инни асалука илман нафиан деп күнүгө Аллах таалага кайрылып атпайбы? Аллах таала мен сага ушул күнү эмне дейт? Пайдалуу илимди сураймын деп. Ошол сыяктуу дагы мына пайгамбар саллаллаху жанагыга көрсөткөндөй сыяктуу айтып жаткан да. Мына биз эмне кылыш керек экен? Ар күнү биздин программабыз болуш керек да. Ар күнү биз аз болсо дагы илим алышыбыз керек, кичине болсо дагы. Жана үзбөстөн да ошол нерсени ар дайым карманып жүрүш керек. Анткени мына жанагындай бекем мындай өзүбүзгө эреже коюп алыш керек. Мына бүгүн күн киргичекти мен сөзсүз бир нерсени үйрөнөм. Анткени кээ бир адамдар эмне болот? Бир күн, 2 күн илим албастырсын, эмне болот? Кээ бир адамдар айлап, жылдап деле эч нерсени диннен үйрөнбөй жүрө берет, туурабы? Ошондой абалга келип калбашыбыз керек да. Кээ бир адамдар жылдап, канча жыл айлап, жылдап диннен эч нерсени үйрөнбөйт. Мусулманмын деп жүрөт, намаз окуп жүрүшөт, алхамдулилlah, бирок динден эчтеке билбейт. Буга чейин мисалы каталар менен ибадат кылып жүрөт Аллах таалага. Ширк кылып жүрөт, күнөөлөр кылып жүрөт дагы, жана көңүл бурбайт. Абалыбыз ушундай болбош керек да. Эмне болуш керек? Күнөө болсо да, кичинеден болсо дагы аракет кылып үйрөнө турган болсок, алхамдулилlah, иншалла ибадаттарыбыз да оңолуп турат. Биздин өзүбүздүн абалыбыз да оңолуп турат. Жана ар дайым эмне туура жолдо болгонубузга да ошол чоң бир себеп болот да, иншалла. Эми өзгөчө биздин убакытта. Мына Аллах тааланын нематы үчүн, мына Аллах таала бизге чоң немат көрсөтүп, бүгүнкү күнү илим алуу өтө жеңил, туурабы? Илим алуу жолдору өтө жеңил. Кандай мисалы азыр сабактар бар, китептер бар, көптөгөн китептер бар. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, эч кандай тыюу салынбайт, алхамдулилlah. Мисалы интернетте эле Кудайга шүгүр тапса болот. Мисалы көчүрүп алса болот, алхамдулилlah. Сабактар бар, устаздар, мисалы илим алуучулар бар, алхамдулилlah.
ушунун баарын мисалы кандай бир пайдалуу сабактар, пайдалуу мисалы Куран аяттардын түшүндүрмөлөрү, хадистердин түшүндүрмөлөрү альхамдулилля, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнү өтө көптөгөн ар түрдүү тилдерде болгон толтура сабактар бар туурабы. Мисалы илгери кандай болгон? Илгери өтө оор болгон туурабы. Бир хадистин маанисин түшүнүш үчүн же болбосо бир аяттын тафсирин түшүнүш үчүн кандай чоң көптөгөн бир аралыктарга чейин барып кыйналып анан ошентип илимге жетишип жүрүшкөн туурабы. Бүгүнкү күнү өтө жеңилдетилген да бизге. Аллах таала бизге өзүнүн немати аркылуу бизге илим алуу жолун жеңилдетип койду. Бирок ошол менен бирге биз билишибиз керек, ушул немат тууралуу биз туралабыз. Аллах таала бизге жеңилдетти, бирок ушул немат аркылуу нематка менен бирге эле бизге дагы мойнубузда дагы ушу жоопкерчилик жүктөлдү да. Анткени Аллах таала Кур'ан айтат: "Сумма латусалунна яумайдин анин наим". Жана силер сөзсүз ошол күнү нематтар тууралуу сураласыңар деген да Аллах таала. Мына бизге ошо Аллах таала ушу бүгүнкү күнү бизге берип жаткан нематтары тууралуу сөзсүз Аллах таала бизден сурайт. Бизге Аллах таала мына бүгүнкү күнү илимге болгон жолдорун жеңилдетип койду. Жана эч ким бүгүн актана албайт да. Мисалы жок, мен билбедим, мен илим алганга аракетим болгон жок, мага жеткен жок деп эч ким актана албайт. Бүгүнкү күнү альхамдулилля илим алуунун жолдору өтө жеңилдетилген. Ошондуктан колдон келишинче аракет кылышыбыз керек да. Жана эмне муну чоң кандай соопко жеткен азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Жана айттык го, бейишке бара турган жок, туурабы? Бейишке бара турган жок. Жана ошол эгерде илимди алып башкаларга жеткире турган болсок дагы, мунун артынан да кандай гана чоң сооп бар. Демек, эң башкы ошо айтып аткан сөзүбүз эмне экен? Демек, Аллах тааланын буйруктарына карата болгон биздин эң биринчи милдетибиз, эң башкы милдетибиз ошол нерсе тууралуу илим алуу, ошол нерсени үйрөнүү. Эгерде Аллах тааланын буйругу болсо, ошол нерсени үйрөнүп, аны аткарабыз. Эми Аллах тааланын тыйган нерсеси болгон болсо, ошол нерсени үйрөнүп, андан алыс болобуз. Эми Аллах таала бизге буйрук кылган эң улуу нерсе бул эмне? Аллах таала бизге эң биринчи эмнени буйрук кылат? Эң биринчи бизге таухидти, ла иляха иллаллах, Аллахты жалгыздоого буйрук кылат бизге, туурабы? Аллах тааланын буйруктарынын эң башкысы ушул болуп эсептелет. Ла иляха иллаллах. Аллахтан башка сыйынып татыптуу зат жок. Аллах таала жалгыз, Аллахты ибадаттарда жалгыздоо. Ошондой эле Аллах таала дагы эмнени бизге буйрук кылат? Ошондой эле намазды буйрук кылат. Бул ошол эки бөлүктөн кийин эле жана ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллахтан кийин эле эң улуу исламдын түркү болуп эсептелет. Намазды буйрук кылат. Ошондой эле эмне кылыш керек экен? Мисалы, ушу таухидти үйрөнгөндөн кийин, андан кийин биз намазды дагы үйрөнүшүбүз керек. Анын шарттары менен, анын түрктөрү менен, важибаттары менен. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, эмне дейт? Соллу кама раайтумуни усалли. Мен намаз окуп атканымды көргөнүңөрдөй сыяктуу намаз окугула деп буйрук кылган. Бул хадис Бухариде келет. Малик ибн Хуайрис деген сахабийден келет. Ошо айтат да: мен намаз окуп атканымды силер кандай көрсөңөр, ошондой намаз окугула деген. Эми суроо. Эми адам илим албайынча, эгерде илим албаса, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окугандай сыяктуу кантип окуй алат? Ушундай даражага кантип жетет? Бир гана илим аркылуу жете алат. Илим аркылуу. Ошондой эле мисалы орозо сыяктуу. Орозо мисалы. Ушундай эле айтса болот да. Мисалы адам эгерде илим алмайын туура орозо кармай алабы? Мисалы орозону бузган нерселерден алыс болуп, же мисалы туура убактысы менен, эгерде илими жок болсо, туура ушул ибадатты аткара алабы? Аткара албайт да. Ошондой эле зекет тууралуу. Ошондой эле баардыгы эле ушул Аллах тааланын буйруктары тууралуу. Баардыгы эле ушу баш ийүү болгон ушу динибизде толук эле баардык динибиз тууралуу ушинтип айтса болот да. Эми айттык, жана бул жакта жана шейхтин башында айтып аткан, эми биринчи таухид ширк маселесинин негизинде бул нерсеге көңүл бур дейт да. Көп эле адамдар таухидти билишет, бул акыйкат экендигин. Ла иляха иллаллахту бул акыйкат экендигин билишет. Жана ширк бул адашуу туура эмес экендигин билишет дагы, бирок баш тартып ал нерселер тууралуу сурабайт дейт. Ал нерселер тууралуу илим алышпайт. Чынында ошондой да. Мисалы көп эле адамдардан сурайбыз да. Таухид тууралуу оюң кандай? Ла иляха иллаллах тууралуу оюң кандай десе эмне дейт? Бул жакшы нерсе. Бул деген акыйкат нерсе деп айтат, туурабы? Ал эми сурасаң, ширк тууралуу оюң кандай? Ширк тууралуу эмне деп айтасың десе эмне дейт? Бул деген жаман нерсе дейт. Бул адашуу. Бул деген күнөө иш деп ушинтип айтышат, туурабы? Бирок сурасаң, мисалы, ошол таухидти буза турган нерсе эмне? Таухидти жок кыла турган нерсе, иштер кайсы иштер? Же болбосо ошо ширк эмне деп сурасаң, ошолор тууралуу эмне билишпейт да, эчтеке билбейт. Жакшы деп билишет, жаман деп билишет дагы, бирок ал эмне экендигин билишпейт. Кандай булардын абалы өтө оор да. Анткени мүмкүн ошол жаман нерсе деп жүргөн нерсени өзү мүмкүн кылып жүргөндүр. Ошонун негизинен өзүнүн таухидин жокко чыгарып, ла иляха иллаллахын жокко чыгарып, ошонун себебинен баардык дини жок болуп тургандар да.
Ошондуктан эмне кылыш керек? Бул мындай билип коюу менен чектелбейт. Эмне кылыш керек? Сөзсүз илим алыш керек. Ошол тууралуу сураш керек. Эми буга чейин айтпадыкпы? Мына таухид ширк. Биз айттык го, ар бир адамда өзүнүн күнүнө бир кайсы программасы болуш керек. Кичине болсо дагы илим алып туруш керек дедик, туурабы? Мына ошол илим алуусунан дагы сөзсүз ар дайым үйрөнүп турган таухид илимине дагы көңүл буруп туруш керек. Мына башка илимдери менен бирге эле, шариат илимдери менен бирге эле сөзсүз кичинеден болсо дагы таухидте дагы илим, ошо таухид илимин дагы үйрөнүп туруш керек. Аллахтын жалгыздыгы тууралуу илимди, ошо Аллах Таала тууралуу болгон илимди адам ар дайым кайра үйрөнүп туруш керек. Жана муну кайра кайталап туруш керек да. Анткени мындайча айтканда, адамдын ошо жашоосунан бир кайсы бир ошол убактысын атайын арнап, өзүнүн жашоосунун бир кайсы бир бөлүгүн, кайсы бир ошол таухидке бир арнап бир үлүшүн ошол буйруп коюш керек да таухидке. Анткени бул таухид бул ошол бул жашоодо болгон эң кооз нерсе, эң жакшы нерсе жана эң таттуу нерсе болуп эсептелет, туурабы? Эң жакшы нерсе болот. Жана адамдын бактылуулугу ушу таухидтин негизинде болот. Адам эгер таухидти карманып жашай турган болсо, ал бактылуу болот. А таухидти карманбаса, ал бактысыз болот, туурабы? Ошол себептүү адам ар дайым таухидке көңүл буруп туруш керек. Таухидти ар дайым үйрөнүп туруш керек. Жана таухидтен адамдын үлүшү, мисалы, бир сабак, эки сабак менен эле чектелбеш керек да. Эгер адамдар ойлойт да, мына 5 мүнөт, 20 мүнөт, жарым саат болду, таухидти түшүндүм деп ойлойт да. Андай эмес. Ошондой эле мисалы 1 ай, 2 ай болбош керек. 1 ай, 2 ай мына окудум, мына алхамдулилля, китабы таухидти үйрөнүп бүттүм, болду депчи. Андай эмес да. Андай болбойт. Адам таухидти үйрөнүү андай болбойт. Таухид эмне кылыш керек? Ар дайым үйрөнүп туруш керек муну. Адам качанга чейин таухид үйрөнүп туруш керек? Качан ошо ла илаха иллаллах менен бешикке киргичекти үйрөнүп туруш керек. Бул дүйнөдөн ла илаха иллаллах менен кайткычакты ошого чейин адам таухидти кайра ошол жаңылатып, кайра өзү кайталап үйрөнүп туруш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан да: "Иннал имана ла яхлафу фи жawfi ахадикум кама яхлафу thawbil халиq. Фасалаллаху ан юджаддил иман фи кулубикум." Акыйкатта ыйман, силердин ичиңерде болгон, жүрөгүңөрдө болгон ыйман эски кийим сыяктуу ал дагы эскирип турат деген. Ошондуктан Аллах Тааладан силердин жүрөктөрүңөрдө болгон ыйманды жаңылоосун Аллахтан сурагыла деген да. Көрдүңөрбү? Мына ыйман эскирип турат деген. Мына ошондой сыяктуу биз дагы эмне болуш керек? Таухид дагы эскирип адам унутуп калат. Ошондуктан эмне кылыш керек? Кайра өзүн эскертип туруш керек адам. Таухид маселесин адашып кетпеш үчүн. Жана ошого мына шариятыбызда да көңүл бурулуп турат да. Мына таухидти кайра кайталап тур дегендей, бизге шариатта дагы ошого мындай көңүл бурулуп, шариятыбызда дагы ошол нерсеге бир буйрук бар да. Кандайча? Мисалы, зикирлер бар го. Намаздан кийин зикирлер бар, туурабы? Адам уктаардын алдында зикирлер бар, эртең мененки кечки зикирлер бар, туурабы? Ушул зикирлердин баарын карап көрсөңөр, баардыгында эмне бар? Таухид келмеси бар. Намаздын ичинде эртең мененки кечки зикирлер кайсы гана болбосун? Куран. Адам Куран окуганда башынан чейин эмне? Бүт эле жерде эмне? Куранда ошо таухидти эскерүү бар. Таухидти кайра кайталап туруу бар да. Эгерде бул таухидти адам үйрөнүп туруп эле жана ошол менен бүтүп калат дей турган болсо, анда эмнеге шариатта кайра кайталанып жатат? Эмнеге адам эртең мененки кечки зикирде эмне кылып атат? Таухидти кайра эскерип атат. Таухид сөздөрү келип атат. Ошолорду айтып атат. Эмне үчүн? Ошо адам кайра таухидти эстеп туруш үчүн, Аллахтын жалгыздыгын эстеп туруш үчүн. Ошондуктан эмне кылыш керек экен? Таухидти биз кайра бул нерсени кайра өзүбүзгө илим алууну таухид тууралуу жана башкаларга жеткизүүнөн бул нерседен биз тажабашыбыз керек да, чарчабашыбыз керек. Жана таухидти үйрөнүп атканда биз азыр мына ушу биздин заманда өтө маанилүү нерсе да. Биз түшүнүшүбүз керек, туура таухидти үйрөнүү. Таухид десе эле таухид менен эле, мисалы, ким таухидке чакырып аткан болсо, ошол менен чектелбейт. Жок, туура таухидке. Туура ла илаха иллаллахты үйрөткөн. Ошондой нерселердин, ошондой адамдардан илим алыш керек. Анткени бүгүнкү күнү мындайлар бар да. Мисалы, шииттерди билебиз, эң жеңил мисалы шииттерди билебиз. Шияларда аларда дагы таухид бар, өзлөрүнүн таухиди де. Мисалы, алар өзлөрүнүн карманып жүргөн динин таухид деп айтышат. Эми алардын таухидинин маңызы эмнеде болуп эсептейт? Алар ошол барып Хусейнге ибадат кылышканда, же Алиге ибадат кылышканда, же Хусейндин ошол мүрзөсүнө барып сөйкөнгөндө ошол нерсе таухид деп айтышат. Ал эми биз жок, Аллах Таалага түзбө түз кайрылыш керек деп айтсак, эмне деп айтат? Алар жок, силер ширк кыласыңар деп айтат. Субханалла. Көрдүңөрбү? Таухид дегенде эле биз ошол алданып кете бербеш керек да. Туура таухид болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар карманган таухид болуш керек. Ошол таухид болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухидке эмнеге чакырган? Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоого чакырган, туурабы? Ошол таухид болуш керек, туура таухид. Анткени ошо бүгүнкү күнү көптөгөн ал эмес китептер жазылып жүрөт, сабактар өтүлүп жүрөт, эмне? Таухид деп айтылат. Бирок негизи максатын, маңызын көрүп көрсөң, ошо таухидке каршы болгон нерселер жөнүндө айтып аткан болот да. Жана ширк деп айтып аткан болот, ширк деп кайтарып аткан болот. Ал эми ошол жөнүндө көрсөң,
карап көрсөң чыныгы таухид жөнүндө айтып аткан болот да. Ошондуктан таухидти биз чыныгы ошол туура булактардан алышыбыз керек да. Эми бул ошо таухид тууралуу. Эми мисалы башка дагы мисал ушу биринчи важибибиз тууралуу. Кээ бир адамдар соода сатык менен алек болушат туурабы? Соода сатык менен алек болушат дагы, мисалы риба, ошо проценттер, сүткорлук арам экенин билишет дагы, бирок ал тууралуу сурабайт. Эмнеге мисалы? Ал илим алыш керек эле го. Мисалы соода сатык менен алек болуп аткандан кийин эмне дедик биз? Эң биринчи милдети ошол Аллах Тааланын буйругу, эң биринчи эмне? Илим алыш керек адам. Ал эми кээ бир адамдар эмне баш тартышат дагы, эмне кылат? Ошол сурабайт да, атайын сурабайт. Эмнеге? Кээ бир адамдар мындай түшүнүк бар да. Мен азыр мына соода сатык менен алек болуп атам. Мен азыр бир ушундай ишим бар, мага ушундай жакшы азыр акча түшүп турат. Мен азыр сурап баштасам, мүмкүн ошол ишим арам болуп калышы мүмкүн дейт да. Субхана карасаң ушундайлар да бар да. Мүмкүн азыр мен сурап баштасам, мүмкүн ошо мен соода сатыгым мүмкүн арам. Ошол себептен эгерде азыр арам болуп кала турган болсо, анда бул иш менен мен алек боло албайм дагы, алек боло албай калам дагы, анан мага ушул акчалар түшпөй калат деп ойлойт да. Көрдүңөрбү? Мындай болбош керек да, субханалла. Аллах Тааланын дини жеңил. Аллах Таала кайра адамга өзүнө пайдалуу турган нерселерди көрсөтөт да. Мына ушинтип дагы баш тарткандар бар да. Же болбосо кээ бир адамдар мисалы айтып атат, жетимдин мисалы мал мүлкү бар да. Кээ бир адамдын мисалы колуна бир мисалы тууганынан же бир коштасынан бир адамдын колуна бир жетим туш келип калат да. Ошол жетимдин мал мүлкү болот. Эми ал жаш бала болгондуктан, кичинекей болгондуктан ал өзү ошол мал мүлкү менен ээ боло албайт дагы. Жана ал мал мүлкү ошол убактылуу ошол жетимдин валисинен ошонун колунда болуп турат. Жана ошол жакта маселе бар да динибизде, шариатта. Ошол валиси, жетимдин валиси ошол мал мүлктөн колдонсо болобу, колдонсо болбойбу деген. Эгерде бай болгон болсо, анда колдонгон болбойт. Ал арам болот. Ал эми кедей боло турган болсо, анда Аллах Таала уруксат берген. Аллах Таала Куранда айтат, Ан-Ниса сүрөсүндө: "Ва ман кана ганиян фалиястафиф, ва ман кана факиран фалиякул бил маруф." Ким эгерде бай боло турган болсо, ал нерседен алыс болсун дейт. Ал эми ким кедей боло турган болсо, анда жакшылыкта ошону жей берсин, колдоно берсин дейт да. Ошо жакшылыкта ошону жей берсин дейт. Эми ушуну адам билген болсо, жана мисалы бир жетимдин валиси болуп калган болсо, ушул тууралуу өзү сураш керек. Мисалы канчалык деңгээлде мага уруксат берилет? Мага уруксат берилеби, уруксат берилбейби деп да. Эми бул мисалдарды ошо китептин автору келтирди. Эмне үчүн? Ушул маселени биз түшүнүшүбүз үчүн. Демек эмне экен? Баардык динибизде бул таухид маселелери болобу, соода сатык маселелери болобу, намаз, орозо, кайсы гана маселе болбосун динибиздеги баардык нерселерде биздин эң биринчи милдетибиз эмне экен? Ошол тууралуу биз илим алышыбыз керек. Ошол тууралуу илим алышыбыз керек. Жана эмне дедик? Илим алуу ар бир мусулмандын күнүмкү өзүнүн бир ошо максаттарынан болуш керек. Адам өзүнө илим алууга бир программа коюп алыш керек. Аллах Таала бизге убакытты берип атабы? Демек ошол убакыттан кайсы бир бөлүгүн ошо Аллах Таала үчүн, Аллах Тааланын дини үчүн биз бөлүп коюшубуз керек. Өзүбүз үчүн эле пайда, өзүбүз үчүн эле биз туура жолдо болушубуз үчүн. Ошол акыйкатта биз көбүрөөк соопка жетишибиз үчүн да эмне? Бул бейишке бара турган жол. Ушул илимге көңүл буруп, кайсы бир убакытты бөлүп коюшубуз керек да. Жана ошонун негизинен дагы эмне дедик? Бул менен бирге таухид илими, эң башкы илимдерден болгон таухид илимине көңүл буруп, ошого бир убакытты бөлүп, жана илимден дагы башка илимдер менен бирге таухид илимин дагы ар дайым үйрөнүп турушубуз керек. Эми бул ошол милдеттердин биринчиси болду. Эми экинчи милдет, жетинчиге чейин кийинки сабакта өтөлү. Бүгүн кичине көбүрөөк болуп кетти. Иншалла акырынан буюрса кийинки сабактарда өтөбүз да, кайра улантсын. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Жана пайдалуу илимдин негизинде акыйкат менен адашууну айырмалап билгендерден кылсын. Жана Аллах Таала бизди таухид менен жашап, жана бул дүйнөнүн таухид негизинен кайтып кеткендерден болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха